Манас аэропорту тараптан келе жатканда көзгө алгач эле Бишкектин кире беришиндеги Аскаташ дарбазасы көзгө урунат. Бул жер Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине карата жасалгаланган негизги курулуштардын бири. Кош келиңиздер деген жазуулар алмашып, кошумча жарыктандыруу жумуштары жүргөн. В первую очередь были сделаны инфраструктурные работы. Биринчи кезекте инфраструктуралык иштер жасалды. Аскаташ комплекси башынан кайра жасалгаланды. Илинген чоң тамгалардын бардыгын тазалык ишканасынын кызматкерлери жасап чыгышты. Ал жерде буга чейин тигилген гүлдөрдү, майда бактарды башка жерлерге көчүрдүк. Алар жакшы өсүп жатат. Чет өлкөлүк делегациялардын кортеждери өтчү жолдагы талапка жооп бериши кажет. Ушул күндөрү меймандар басып өтчү көчөлөрдө оңдоп түзөө иштери аяктады. Буга чейин шаардын кире беришиндеги жаңы автобекет тарап кууш болчу. Эми Фучик көчөсүнөн автобекетти көздөй жол 2 эсе кеңейтилип, аны менен кошо жөө адам басчу тилке оңдоп түзөлүп, жарыктар коюлду. Акыркы жумуштар калды. Бир ушул жуманын аягына чейин бүткөнгө биз даяр болуп атабыз. Бул биринчиден жибек жолу кичине кеңейди. Анан кийин сол жагы, оң жагыдагы баягы биздин кадимкидей эле адамдар өткөн кичинекей көпүрөлөр да кайра жазалып, кайра кеңейип, кайрадан асфальт төшөлүп, анан кийин ошол жердеги тротуарлар кайрадан жаңыланды. Жаздын келиши менен муниципалдык кызмат Бишкекти жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерин баштаган. Борбордук көчөлөргө гүлдөрдүн түрлөрү тигилип, аларды жасалгалоого да өзгөчө көңүл бурулган. Мындан сырткары быйыл филармониянын алды толук ремонттолуп, эски брусчаткалар жаңысына алмаштырылды. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын тегерегиндеги театралдык сейил бакта көрктөндүрүү иштери жүргүзүлдү. Шаар көчөлөрүнө Ташбака жана Ак Барстын инсталляциялары орнотулган. Бул арада Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин расмий бөлүгү өтө турган номер 1 Аларча мамлекеттик резиденциясындагы даярдык иштери соңуна чыгып калды. Анда тар жана кеңири курамдагы жыйындар өтө турган залдар, меймандардын жатаканасы жана ашканалар оңдоодон өткөрүлүп, ага катар жолдор кеңейтилип, жашылдандыруу иштерине да өзгөчө көңүл бурулган. Сапатка да талап катуу коюлду. Шоско карата 6 конок үйүбүз бар. 3-өө 2007-жылы салынган. 3-өө 2008-жылы салынган. 3 гостиницабыз даярдалып, азыр 3-өндө 2ден 3төн апартаменттер бар. Даярдык иштеринде Борбор калааны жашылдандырууга артыкчылык берилди. Эл аралык маанидеги иш-чара күндөрү калаада куттуктоо сөздөрү жазылган жазуулар, байрактар илинет. Бишкек мэриясы саммитке 95%га даяр экендиктерин билдиришти. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.